стадионунун тарыхында чоң бурулуш жасалды. Анткени бул Кыргызстандагы эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап стадиондордун бири болду. Эми мында курулуш иштери толугу менен аяктады. Şuna gelip adam oturalım. Buna karayın. Oğlum da. Ne yapacağım? Direktör. Gel gel. Niye bunu? Буга чейин Камчу Экташиев стадиондун ар бир бурчун текшерип чыккан. Анын алкагында дал ушул олтургучтардын абалы менен дагы жеринен таанышып, жетекчилерге эскертүү берген. Эми мындай реконструкциянын алкагында дал ушул олтургучтардын бардыгы жаңыланды. Başkadan sonun krasивый bakıp kuyasın var bu, başkadan koyuyorsun var bu, makul mu? Buna olur önce turganla kanca böyle. Her bir metrecenin kırap çıkarsın. Makul mu? Оңдоп түзөө иштердин алкагында стадиондогу дээрлик ар бир деталь жаңыланды. Алсак, футбол аянтчанын тосмолору дагы толугу менен реконструкцияланып, көрүүчүлөрдүн көрө турган тушундагы тосмолор моундай айнектер менен тосулду. Раздевалкасы, кийине турган жа башкаларын бар. Даярын эле карма эле кылып бер деп туруп атса, жасагыла ушунун баардыгы, мына. Жасагыла, мунулордун баарын буз кылам, бузуп туруп башкадан оңдоо кылам мунулордун баарын. Бузуп барда реконструкция жасады. Ломайте вот здесь все. Ломайте вот это все, давайте. Барып жасап, реконструкция кылып. Сүйлөшкүлө, архитекторлорду алып келгиле, строительдерди алып келгиле. Стадиондун имараты дагы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аны менен катар ушул сыяктуу иш бөлмөлөр дагы толугу менен оңдолуп, ага атайын заманбап техникалар сатып алынды. Бул жер болсо спортчулардын кийим алмаштыруучу жайы. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай эмеректер менен дагы камсыз болгон. Бул бөлмө атайын спортчулардын мелдештерден кийин, машыгуулардан кийин жуунусуна ылайыкталган. Мында ушул баардык жуунучу жайлар айнек тосмолор менен тосулган. Кыскасын айтканда, мында Африканын талаптарына ылайык шарттар түзүлдү. Bu жерде мына ошол тумбатырак ошол жерге чейин да стадиондо, а? Ак тумбатырак, а? Анын арагындагы эме забор уже напуйду, туурабы? А? Мына ошол жерге кайтарып. Ошондо ошол заборго чейин барат, мына кирпичтерге чейин барат, а? Мына кирпичтерге чейин, а? Нарагы мына забор менен кетет, а? Мына забор менен. Ошондой. Мына заборду баарын аласың. Макулбу? Кафени снас этесиң. Кафе не будет. Кафе снас этип туруп, мамлекетке кайтарасың. Тасмада көрүнүп тургандай, дал ушул жерлер жеке менчикте болуп, айланасы тосулуп турган. УКМК төрагасы Камчу Экташиевдин тапшырмасы менен мында стадиондун аймагына кирип кеткен объекттер буздурулуп, жерлери мамлекетке кайтарылган. Анын негизинде эми мына ушундай эс алуучу жайы пайда болду. Мына кара, мына жатышын. Вот стадиондун директору ушул карабайсың, мына кара жатышын. Смотри, эмне кылып жатышын. Мына кара, мына турушун. Мен келип жасашым керек. Сен кимсиң бул жерде? Кимсиң сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Эмненин директорусуң? А эмне үчүн стадиондун моундай плачевный состояние? Реконструкциялоонун алкагында стадиондун арты дагы дал ушундай болуп өзгөрдү. Бул жерде королорунун баардыгы ушундай болуп тосмолонуп, жерлери асфальтталды. Бүгүн Курманбек стадиону расмий түрдө ишке берилди. Жалал-Абадтагы гибриддик талаа төшөлгөн футбол аянтынын ачылышына УКМК төрагасы Камчу Экташиев катышты. Көп курулуштары, айлана чөйрөсү каралбай калган эле да. Анан үстүнө спортсмендерге дагы
шарттар жакшы түзүлгөн эмес. Мына бүгүнкү стадион азыр өтө заманбап, бар жогу жакшынакай отургучтар коюлуп, футбол талаасы катнакай жашыл чөптөр менен эгилип, аларды сугаты, башка жактары бардыгы заманбап каралып аткандай. Мына замандын ош кыйшында бул стадиондой эмес болчу. Мына эми ошо урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин жардамы менен бир эле ал эмес, ушундай сонун инсандардын жардамы менен сонун эме стадион болуп атыптыр. Экинчиден буга чейин өтө начар болчу. Эми берде деле жетекчилик болгон, берде деле мүмкүн болушунча каржылаган, бирок ошого жараша кароо калып кеткен да. Бизди берде только не деп коет, артисттер келип өткөрчүлөр ошого келчүлөр. Бир жактуу гана эле да. Анда дагы скамейкаларыбыз сынган, кароосуз калып кеткен да. Бирок азыр не дейм, көстөн суктанасың эле, бизде деле кылса болот экен го. Белгилей кетсек, Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарга жакын. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион.